Добрый день, уважаемые участники конференции. Бүгүн Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жыл сайын өткөрүлүп келген 5 октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата 4-чү илимий практикалык конференциясы өттү. Конференцияга Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кырдаалдык борборунун директору Жолдошбек Мамбеталиев, өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажикеев, министрлер кабинетинин өкүлдөрү жана Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укук элчиси Оливье Бангертер катышты. Ошондой эле иш-чарага ЭКУКунун жана буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өкүлдөрү катышты. Бизде мамлекет жагынан биз ошо уполномоченный орган катары чыгабыз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ошондуктан бүгүн биз именно ошо кырдаалдарды алдын алуу жана ошолорду жоюу боюнча жыйынтыгын жүргүзүп, жана эмдиги жылдын өзүбүздүн түзүлгөн планыбызга кандай направленияда кандай жумуштарды алдына коюп отурган маселелерди коебуз да. Бул аябай жакшы белгилүү күндөрдүн бири. Биз эмнегедир алдын алуу жумуштарына жүргүзүлбөй, көбүнчө алардын жоюу боюнча жумуштун өтүп кетпиз да. Кайсы жерде кырдаал болбосун, биз ошо кырдаалды эң көп күчүбүз жоюуга кетип атат. Биз азыр будан ары ошо алдын ала жумушка дагы аябай катуу көңүл буралы деп атабыз. Эми мындай алдын алуу дегенде дагы бул эмне деген? Бул кырдаалдардын көбөйгөнүнүн эң биринчи себептеринен бири, бул мен айтамын, эми баары эле булат, бул климаттык өзгөрүлүш. Бирок одон калышпаган ошо биздин кырдаалдардын именно жаратылыш жагынан кырдаалдардан күчөтүлүшү бул адамдардын таасири өзүбүздүн жаратылышка. Маалым болгондой, аталган иш-чарада өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5-сентябрдан 5-октябрга чейин жарыялаган 1 айлыктын жыйынтыгын чыгарды. Ошондой эле конференциянын жүрүшүндө министрликтин табигый жана техногендик кырсыктардан калкты жана аймактарды коргоду. Ар бир мезгилде айттырбай келген табигый кырсыктар, сел, суу ташкындары, кар, жер көчкүлөрүнүн алдын алуу жаатындагы республика аймагында жүрүп жаткан иштер, кырсыктардан сактанууда калктын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгын чыгарды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү күндө калкты жана аймактарды коргоо боюнча бир топ объектилерде жумуштарды аткарып келүүдө. Атап айтсак, бул өзгөчө кырдаалдардын атайын мерчемделген иш пландары бар. 23-жылга дээрлик бүгүнкү күндө биз пландагы объектилердин 100%-га жакын аткарып калдык. Буйруса жылдын айына чейин толук кандуу иш аткарып бүтөбүз. Булар өзгөчө кырдаалдар коркунучу бар объектилерден приоритеттүүлүгүнө карап тандалып алынган объектилер, суу ташкынынан коргоо, сел ташкынынан коргоо, ошондой эле көчкү коркунучу бар объектилер жана башка бир топ сел басып кетүүчү объектилердин алдын алуу иш-чаралары жүрүп жатат. Ушундай эле иш-чараны биз пландаштырган дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе, өзгөчө кырдаалдар коркунучу келип чыккан учурларда же болбосо аймактарда алдын алуу иш-чаралардын негизгилери болуп, бул жашыл долбоор проектисибиз бар. Проектиде быйылкы жылы Айыл чарба министрлиги менен биргеликте пландаштырылган 41 гектардан ашык жерге көчөттөрдү отургузуу иш-чарасы жүрүп жатат. Аталган конференцияда бир катар илимпоздор тарабынан климаттын өзгөрүшүнө байланышкан табигый кырсыктарга алып келүүчү божомолдор, адамзаттын келечектеги жашоосуна, ден соолугуна терс таасир алып келүүчү коркунучу, мамлекеттин экономикалык, социалдык өнүгүшүнө өз таасирин тийгизип жаткандыгы тууралуу докладдар окулуп, талкууланды. Актарактарды орнотуу менен биринчи кезекте суунун, мисалы суу жээгиндеги биздин токойлорубуз бар. Суу жээгинде токойлорду көбөйтүп, аларды чыңдоо менен ошол сел жүрүү коркунучтарын алдын ала алсак болот. Мисалы баягы кыртышы начар жерлерге токойлорду отургузуу менен жер көчкүлөрдүн жүрүп кетишин алдын ала алсак болот. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата жарыяланган 1 айлыктын алкагында жүргөн иш-чаралардын жыйынтыгы чыгарылды. Ага ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы 1-орунду, Бишкек шаары боюнча башкармалыгы 2-орунду ээлесе, ал эми Талас облустук башкармалыгы 3-орунду ээледи.